Ырчы аткаруучу Болот Тасмаев 49 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу анын кесиптештери билдиришти. Маалыматка ылайык ырчы кант диабети менен күрөшүп келген. Айыккы старттан улам бүгүн 30-июнда көз жумду. Болот Тасмаев 1971 жылы 3 январда Жалал-Абад облусунун Аксы районуна караштуу Гербен айылында төрөлгөн. Ата-энеси чыгармачыл адамдар болгондуктан Болот Тасмаев кичинекей кезинен эле сахнага чыккан. Ошол шаардагы Гагарин атындагы орто мектебин бүтүргөн. 1991-1992 жылдары алып баруучулук менен алектенген. Акын Кыялбек Урманбетовдон Аманат ырын ырдап эл оозуна алынган. Эң биринчи ыр жыйнагы Сен билген жоксуң аталышында. 14 ырды камтып 2014 жылы жарык көргөн. эл-тв каналы Болот Тасмаевдин ааламдан өткөндүгүнө байланыштуу үй бүлөсүнө, жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. Бул маалыматтар интернет булактарынан алынды. Сиз биздин каналда алгач ирет болуп жатсаңыз, анда каналга катталыңыз. Жана ошондой эле бул маалыматтарды башка бирөөлөргө да таратып, алардын билип алуусуна себепчи болуңуз. Сиздер менен болгон Элдос Жумаев жана ошондой эле эл-тв каналы. Сиздердин назарыңыздарда эл жаңылык программасы болду. Саламатта калыңыздар.